Мен да учурдан пайдаланып Рахат айым. Сиздин жүзүңүздө бүт соттук корпусту куттуктайм кечээки өтүп кеткен майрамыңыздар менен. Сизди анан жеке дагы бир ирет сиздин жүзүңүздө жалпы судья айымдары да келе жаткан майрамыңыздар менен. Бедер кубаныч. Мен ар дайым сиздин демилгениңизди колдойм. Бирок бир эле суроо. Muhtaçlık kaydan payda oldu uşul 15'ten 20'a götürüyor. Emnege 21 emez, 19 emez, 25 emez. Sizden çıktığı demilge je uşul sot kengeşten çıktığı. Бұл мәселе, рахмат, урматтуу Элмирза Ракиевич, бұл мәселе президенттин жарлыгы бар экен, урматтуу Садыр Нуркожоевичтен, которая гласит о целях устойчивого развития судебной системы с 23 по 26 года. Ошол жарлыктын алкагында 20 деген цифра кирип калыптыр. Биз демилге чыгаттары ошону туура көрүп, сиздердин назарыңыздарга сунуштап жаткан чагыбыз. Автор өзүңүзсүз да бул мыйзамдын? Ооба. Мен айттым го сизге шек жок, шектенбейм. Сиздин ар бир демилгеңиз колдоого жатат. Урматтуу коллегалар, колдоо бериңиздер. Анан кийин мен де бир эле соттордун тартиби жөнүндө, жумушу жөнүндө айтып атпайбытсыңарбы? Эми бардыгы заманга жараша болот экен. Бирок бизде дагы мындай каалообуз бар. Мен ар дайым айтып келем, мамлекет, жоозо коом жакшы жашаш үчүн, адам укугу, адам боштондугу бузулбаш үчүн бир эле сотко көз каранды. Рахат айым, бул сизге тиешелүү суроо болсо керек. Суроо эмес, каалоо. Ошончо каалоо эми барып түзүлөбүз, барып оңолобуз. Сындаш оңой, чындыгында келип иштеп кетиш кыйын. Бедер Кубаныч, колдойбуз мыйзамыбызды. Рахмат, коллегалардан да суранып кетем.